Мынакей сиздерге YouTube'га видео жүктөгөндө киргизип коеюн, эми көрсөтүп коеюн. Себеп дегенде мына YouTube'га ким YouTube'дан кино көрөт, ким сүрөлөрдү угуп жүргөн болсо, баарыңыздардын ушундай YouTube каналыңыздар бар. Могул жерде сүрөтүңүздөр жок болуш керек, бирок ушундай человечектин сүрөтү болот да. Вот ошол человечектин сүрөтүн басасыңар. Анан могул жакта мынакей мой канал деп турат. Ошо мой канал дегенди басасыздар. Мынакей бул жерде мен өзүмдүкү, эми могу жерден плюс дегенди басасыздар дагы. Мисалы үчүн загрузить видео дейсиздер. Видеону жүктөө дейсиздер. Мисалы азыр кайсы видеону алсак. Так, азыр мага мындай аты жазылбай эметилген да бул жактачы. Бир консультантта, ар бир консультантта реферальная ссылка деген бар. Муну биз моя структурадан алабыз. Бул эмне үчүн бизге керек, азыр айтып беремин. Мисалы үчүн социалдык тармактарга биз кайсы бир ссылка, бул реферальная ссылка жөнүндө экен. Анан мынакей могул жерге реферальная ссылка деген эмне? Вот ушунда аласыздар да, анан могул жерден доступ деген жер бар. Доступту открытый кылсаңыздар башкалар да көрөт. Только өзүм эле көрөйүн, өзүмдүн консультанттарым үчүн, тааныштарым көрбөй эле койсун десеңиздер, доступ по ссылке деп коесуздар. Ограниченный доступту басып койсоңор деле ошо окшош эле да. Ушундай белги коюп койсоңор, мен дайыма ушундай кылып коемун. Анан далее басабыз. Анан бияктан кайсы аудитория үчүн атат, видео для детей, видео не для детей, бизде. Анан загрузить видео кылабыз. Мынакей видео загружается дейт. Азыр бул жактан көрүнөт бизге видеонун келатканы. Пока көрүнбөй эле. Видео азыр загрузка болуп бул жакка чыгат. Мынакей реферальная ссылка деген эмне деп, загружено 0% видео деп турат. Ушул 100% болот. 100% болгондон кийин мен муну өзүмдүн эмеме кошуп аламын. Плейлист ачып койгом. Сиздер азыр ушинтип эле көчүрүп турсаңыздар болот. Мынакей скачать болуп аткан, ушунда болот да. Эгерде сиздер киргиздимби, киргизген жокмун деп калсаңыздар, ушул жерден видео дегенди басып коюңуздар. Видео дегенди бассаңыздар ушунда болот. Эгерде видеоңуздар кыска болсо, анда могул жерге shorts деген жакка чыгып калат.